Өткөндө Алым аке токтомуш жөнүндө учкай кеп кылдык. Эми бүгүн ал кең жөнүндө айтсам сөз түгөнбөйт да. Өзү дагы мына 6 жыл болду өтүп кеткенине. Кайран кишини кетип калганына биздин арабыздан. Анда аптап күнү эле ысык болчу абдан. Жайдын күнү 14-жылы эсимде. Ал кең өткөндө да аябай күйгөнбүз. Айрыкча мына Чоюн Өмүралиев, Чоюн Байке, Кыялбек болуп аябай кайгырганыбыз эсте да ошол күндөрү. Эми өзү ичке дагы баягы жакшы жолдош болуп, катарлаш болуп, ошол кишини устат тутуп, анын сөзүн уксак деп эңсеп, ал кеңдин ушул окугандарын тирүү китепте өзү басып жүргөн тирүү китеп эле. Анан сөзүн угам деп көп бул кишини мен өзүм издеп жүрдүм да, издедим. Анан Агестада машина бар эле, машинеме салып алып бул кишини коктугалаттарга өзү табиятты жанындай көрчү. Анан барып алып от жагып түн ичинде от жагып отуруп алып мен тамашалап койчумун. Мен Моңолдор деген уруудан болом. Анан Моңолдордун улуу отун жагалыбы деп звонить этсем аябай күлүп калар эле да. Анан Моңолдорбу деп тамашалап, анан ошондой кездешип талай жолу маектешкен күндөр абдан эсте. Анан сагынасың ошону. Анан Алым аке эмне деген кенч. Мынабу абакта көп жыл жаткан. Эми бул иши ал абакта жаткандарын мен чукулап да сураган жокмун. Өзү кээ бир чолуп айтчу. Көп жыл отурган экен, оор статья менен отурган. Анан ошол кезден эже Шербет эже барып анан катар кылуу, кийин баягы чоң арзу менен баш кошуп атышпайбы булар. Эми ошо абакта жатканда бул кишиге өзү мындай абакта дагы мага бир жакшы тагдыр жакшы карады дегенде ойду айтты эле. Жана түрмөдө бир ошол кезде Москвадан азан көзүңдө айтып жүрөсүң. Москвадан бияка бир мындай бир каторга сыяктуу сүргүнгө айдалгандай бир чоң окумал интеллектуал, мурда СКАда иштеген, Борбордук комитетте иштеген окумал киши ушу жака ошо түрмөгө келип, начальниктин орун басары саясий жактан болуп иштеп, анан Алым аке менен сүйлөшүп калат дагы. Анан ошол кишинин көп пайдасы тиет да. Ал киши биринчиден абдан дүйнөнү абдан мыкты окуган, адабияттын баягы саясий китептерди көп окуган киши болгон экен. Анан Алым акени ушу китепканачы кылып, китепканада иштеп, китепканачы кылып дайындаптыр. Анан ушу китептер дүйнөсүндө мурда эле тиги Алым аке өзү Маданият газетинде иштеп жүрүп, подчипчик болуп жанагыдай баягы диплом болбогондуктан ошондой агестеги газеттер аз да, Маданият газетинде иштеш деген кыйын. Эми Алым аке ошо иштеп жүргөнүнөн абакка кеткен. Анан ошол түрмөдө ушул башка жолу болгондо айтчу да, жолум болду дегендей кылып. Ошол түрмөдө жана китепканачы болуп жүргөнүнөн көп нерсени жанагы биринчиден китептер дүйнөсү, китепкана дагы. Экинчиден тиги тирүү китеп менен, тирүү энциклопедияга жолуккан жанагы Москвадан келген киши ал көп таазир берген бул кишиге, көп сүйлөшкөн. Анан ошолорду айтып калар эле. Эми ошол 78-жылы чыгып анан кайра келип өзүң айтып жүрөсүң, үйдө жүрүп анан эже экөө баягы Шукшиндин Красная Калинасындай кылып тиги справка алган күнү анан барып эле анан өзү корунуп жүрүп, мындай тартынып жүрүп анан Маданиятка кайра барса, мына Сүйөр Тургунбаев да кеп калат. Анан аябай тосуп алышып, кайрадан ошол эмгек жолун алар тигиле сагынып күтүп жүргөн экен, Ракең, Рамис Рыскуловдор. Анан ошолор кайрадан тосуп алышып, Алыке кандай кабыл алат деп жүрсө керек. Анан аябай тигилер ушу алыстан тиги сүргүндөн келгендей тосуп алышып, токтогул келгендей тосуп алышып, анан ошондон кайрадан иштеп, анан Кыргызстан маданиятында көп жыл иштеген да, 17 жыл иштеди. Кийин СССР таркап кеткиче, анан Асабага кеткиче кыскасы маданият менен кийинки тагдыры тамырлаш болду. Ушу маданият иштеп жүргөндө сын бөлүмү мына китептеринде турат, пленумдарда да доклад жасаптыр. Эмне деген кылдат, жанагы сынчы саяпкер таң бир сени тилде. Ошондон кайра окуса, дегеле ошол кездеги
сынды айрыкча ошол иргеп берген көп эле киши ошо жазуучулардын эскерүүлөрүндө бар. Ал экен ошол сын кыргыз сынын адабий изилдөөнү жолго койгондо көп ошо маданияттын баркын көтөргөндө маданият газети ошондо кийин тираж көбөйүп СССРдин убагында акыркы жылдарында абдан бир чоң газетке айланган болсо 100 миңге жеткен да 85-жылдар. Популярдуу газетке айланган ошо ал экен эмгеги бар ошондо зор эмгеги бар. Баарын эскеришет ошону. Эми ал экен менен ошол жалгыз жүргөн кездерде жанагы тамшанып дүйнөнүн адабиятын кеп кылчу эле анан жатка бул киши деги эле мындай бир мына той топур көпчүлүк жүргөн жерлерден негедир бир жабы качып турар эле да. Ошо бар көп мындай жактырчу эмес. Анан көп киши менен да сүйлөшкөндө ачылчу эмес өзү. Бир киши менен ушу жеке адам менен баарлашканды жакшы көрчү да. Жеке анан 3-чү, 4-чү кишилер көбөйгөндө ал экен негедир жабылып калчу. Анан сүйлөчү эмес да. Таңга көп мен байкадым ушул. Анан жеке мына собеседник орусча айтканда диалог мыкты эледен бул кишини угуп отуруш. Ой, бир жолу мына Карбалас Бакиров эл акыны болду, белгилүү акын. Анан жана өтүп кетпеди, маркум болуп калды быйыл, өтүп кетти жаш кезинде. Зайырбек Ажыматов деген жаш акын. Ошондо төртөөбүз бир машинеде Ошко бардык бир кийинки эле жылдар, 10-жылдар, 11-жылдар болу керек. Чоң бир кечеге баратып анан мен өзгөндө бир өзбек районунун Өзбек шаардык элге бөлүмүнүн башчысы болуп жүргөн Абдыкасимов Илхамжан деген досум бар. Ошол звонить этсем үйүнө болбой чай ичкиле деп кайрылып анан өзбек тууганын үйүмө укмуш да. Ичи чарбагы гүл, фонтан чыгып турат, баягы эме фонтан атылып турат дегендей. Анан үйлөөсү менен абдан бир ал Илхамжан өзү Москвада, Ташкентте орус адабиятын бүткөн, орус тил адабиятын бүткөн окумал жигит да. Ошол Алмакен ал жакшы билет экен өзү. Анан мен Алым Токтомуш менен баратам десе, ал ушул абдан бир чоңдорду бүткөндөй бүтүп тур да. Анан эми ал экен ошондо бир чачылып бир ыраазы болду. Дүйшөн дейт бул өзбек досум, биз эми тете кошуп барбай эле койбойлу. Жетти ушул сый деп ошондо чечилген да. Анан эми а киши ушу адамды баалаганы дагы, анан бир жеке мындай ээндеп жүргөндү жакшы көрчү. Ошондой бир сонун мүнөздөрү бар эле. Мына эрте өтүп кеткендер мына портрет деп коелу. Адабий портреттер жазып жүрбөйбүз. Көп эле очерк кылып, очерк деген жанр бар эле. Азыр адабий портреттер жазган кишилер башка эмеде өңүттө жазып калды. Илгери дагы ошондой адабий портреттердин өзүнүн школасы, мектеби бар болчу. Анан Алым аке ушу адабий портреттерди мына өтө чакан, анан абрасес үлгүсүндө жазып кетти да. Мидин Байдылда жөнүндө жазгандары. Айрыкча могу Жоробек Султаналиевдин мына адабий чөйрө унутту да. Бул киши бир кезде ошо легенда болгон. Ошол мына Фрунзеде агестеги борбордо Жоробек Султаналиев абдан легенда болуп жүргөн киши эле. Анан ошого жазган Жоробек деген ошол адабий портретинен жүзүндө окуп берейинчи мына. Ариш менен болбойт биздин ишибиз, анткенибиз кичинекей кишибиз. Акыйкатты алдап жазса кээ бирөө аргасынан күйүп кетет ичибиз. Чоң иш менен болбойт биздин ишибиз, анткенибиз кичинекей кишибиз. Бирок кээде чындык күйүп жатканда чыдай албай күйүп кетет ичибиз. Окшош бекен дейт. Мына Султаналиевдин ырын айтып атат да. Вионго дегеним, анан кетер эле, жамгырдай төгүп, шамалдай сабап, кайсы бир жыйындан соң Салжан Жигитов агай мага айтты. Жоробек өлгөндөн бери жазуучулардын чогулушу өңсүз, түссүз болуп калды. Ошондой экендигин баары эле билет. Көзү тирүү жазуучулар, бирок айтпайт. Кайран жоке, айраң жоке, абадай жеңил, суудай шар жоке. Ошентип унутулду. Өткөн жылдын карындай унутулду. Адамдардын эсине жара чыкты, адабияттын эсине жара чыкты. Ушундай экен, артыңда алдуу, белдүү, малдуу бирөөң болбосо ушундай экен. Эсте калар эки ооз сөзү жокторго эстелик тургузуп атышпайбы? Мына ушунда эмне деген ойлорду айтып атат да.
Анан эми чындыгында Жамике сен өзүң бар, мына Алым акени шербет эжени баймабай эстетип биздин эсибизге салып, монтип сүйлөтөсүң. Анан булар унутулбай турган кишилер эле. Бирок биздин азыр мына кыйчалыш турмуш. Салжан аке айткандай, бул адабият деген өзү мына байкер турмуштун иши. Байкер турмуш, байкер жашоонун иши дечү да адабият, жазуучулук, акындык деп. Ошону тамашалачу эле да. Анан курсаң курулдап турса, проблемаң учкактап турса, каяктагы адабият жазасың дечү да. Ошосуңар азыр биздики жанагы эле башмалдап аткан саясат, могу мамлекетибизде стабилдүүлүк жок, уламдан улам кургуйлаган турмуш, кайда барсаң эле бир жагымсыз көрүнүштөр. Ошонун баардыгы бизде адабиятты унуттуруп эле жанагындай мындай классикалык кишилерди унутпай турган адамдарды унуттуруп атпайбы, адабиятты кой. Бирок сен дайыма эске салып келесиң. Эми Алым Токтомушев ар бир басып турганда, мисалы үчүн мына котормолорун эле алчы. Мына котормолорун алып, эмнени гана которгон жок. Лев Толстой, Достоевский орус адабияты, Чеховдун каттарын, Чаадаев деген биз билбеген, таптакыр билбеген авторлорду бул киши казып чыкчу. Ошол жанагы түрмөдө отургандагы жана москвалык интеллектуалдын таазири да, ошол көп нерселерди биз унутта, орус адабияты унутта калган, орус адабияты океандай да. Ошону унутта калган мыкты калемгерлердин котормолорун. Розанов деген, мына эч ким көп деле билбейт Розановду. Кийин жазганда жол бүгүн дегенде колдонуп жүрдү. Ошолдорду анан дүйнөлүк адабиятта Япон Акутагаваны, Маркести, Хемингуэйди бүт которду да, сонун баарын ошолордун учкул сөздөрүн мен таң калдым. Муну кантип иштеп жүргөн. Алым аке мындай эле көчөдө эле атылбай, баягы Рамис Ракем айткандай атылбай алган бугудай болуп эле өзү да улсун киши. Анан мен алыкем тетиги төбөсүнөн эле таапчумун, алыстан келатканда эле элден усун чыгып алат диякта боюңсун да. Анан ушу көп эле басып жүргөндөй туюлчу мага. Анан мунун баарын качан которгонуна мен ушу таң калам деп жөнгөн кыргыз тилинин байлыгын көрсөткөн, ийкемдүүлүгүн көрсөткөн да. Ошол мына маселени ошондо мисал келтиреличи. Мына мен мына жака чийип койдум да. Белгилеп койдум эле. Мына ЮНЕСКО Акутагавадан которуптур да мыкты немелерди. Аялдын жүзү дейт. Эми ал өзү кыска ушундай монда кыска цитата түрүндө бул жыйналган өзү мурда адабиятта. Анан бул киши ошону которуп атат. А көп чыгармаларынан дагы Алыкем өзү которгон ошо чыгармаларына, жана учкул сөз, афоризм сыяктуу чыгармаларына. Аялдын жүзү дейт. Кумарга толгон аялдын жүзү кыз көрүнгөнү кызык. Кыз көрүнгөнү кызык. Арине андай кумар кол чатыргыда болушу мүмкүн дейт. Кандай аялдын образы чыгат да. Жазуучу дейт. Жазмакерлик кылуу үчүн абалы чыгармачыл от зарыл. Ал отту жандырууга албетте абалы ден соолук керек. Швед гимнастикасына, вегетариандыкка, тамак аш таасирине көңүл бурбай мурун чүйүргөндөр демек жазуучулукка жанын бербегендер дейт. Эми Салжан акенин бир тамашалуу эмеси бар эле. Бир жолу мен барып калдым. Мына Акаевдин эми Салижанды Алым устат деп атпайбы? Устат деп эч кимди атаган эмес. Салижанды гана атап атат. Салжан аке Акаевдин кеңешчиси болуп калып иштеген 93-жылдары. Ошондо бир жолу мен анда мугалимдер газетасынан интервью алайын деп барсам, 4 киши приемында турупту да, кабыл алуусунда. Биякта Жакиев, анан биягында Жигитов деп жазылып турат. Анан эшик ачык экен, бир кезде өзү кабинетинде жок, шартылдап эле келип калды дагы. Киргиле, тиги Бексултан эшигин жаап алып сүйлөшөт. Мен ачык эле сүйлөшөм, киргиле деп төртөөбүздү кирди. Төртөөбүздүн бирөө аким экен, бирөө раис экен, бирөө дыйкан экен, фермер. Бирөө мен кабарчы, журналист экенмин. Анан төртөөбүздү айтып атпайбы? Тигилер көйгөйүн айтып кетти да, жардам берсеңиз президентке жеткириңиз деп ошол сөздөрүн айтып атпайбы? Эми кыйналган деле айтасыңар. Бирок кыргыздар кыйналган түрүңөр байкалбайт го.
Мына акимиңсе эмес, райисиңсе эмес, дыйканыңсы эмес, жада калса журналистиңсе эмес деп мени тамашалап атпайбы. Көрсө мен болтоюп жүргөн эмесмин да. Ошол сыяктуу Алым аке мына айтты ошо Салжан аке каксоо жүрүү керек. Өнөр адамы каксоо жүрүү керек дейт да. Мына Салжан аке дагы бир ашыкча эт чокум эт байлабаган киши да мындай. Алым аке дагы ошондой, Салжан аке да ошондой каксоо жүргөн кишилер. Мен баягы толук тиги эттүү кишилерди мындай кемсинтип аткан жокмун. Бирок мен да ошол сөздөрдөн улам өзүмдү өзүм таптап жанагыдай тамакты ченеп ичип кыймылды көп жасаганга аракет кылам. Ошол кишинин бир шылдың сөзүнөн эле Салжан аке. Анан мына ошол сөздү айтып атат да мына Акутагава. Жазмакерлик кылуу үчүн абал чыгармачыл от зарыл дейт. Ал отту жандырууга албетте абал ден соолук керек. А ден соолук керек үчүн жанагыдай өзүн таптап жүрүү керек жөнүндө айтып атпайбы. Мындай мыкты сөздөр абдан көп. Алым аке мына котормолорунда мен өзү мага жаткайт бергенде өмүрү жанагы мен барыбыз эле тамшанып мына оонда чыкты көп, оон чыкты, 2-3 варианттар чыгып кетти го. Карарган деңиз агарган толкун. 4 оон. Барайын дедим, бара алган жокмун деген. Эмне керемет саптар, дүйнөлүк саптар. Анан бул жөнүндө да кеп кылбайт. Аны айтсаң эле сөздү бурчу. Анан мына буларды тамшанып айтар эле, мен да ошондон айтып жүрүп эле, Алым акеден угуп жүрүп эле өзүм жатка билем.